Demek urmattım, elhamdülillah, ben bugün bir neçe sorularga jana uşul nersege kayra kaytam. Emne üçün kaytabız? Men özü bu Malik Kadir Malikov'un kitabını aybay жақсы көрөм. Учебный пособие катарда колдоном көп вакыттарда. Алдамалабыздан Аллах разы болсун. Кандай болгон болсо дагы бу бир мындай айтканда бул жагынан өтө бийик кылган. Кудай калса биздин да китеп даяр болуп калды. Жакын арада Кудай өзү китептерибиз чыгат иншалла. Алким бекер таратабыз, же болсо ар бир дамууларга аракет кыла беребиз иншалла калса. Аз даяр болуп калды Кудай калса. Эми бүгүн биринчиден мактоо Аллага тулган. Анын пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салам жана салаттар болсун. Алла Таала сиз менен бизди ушунча жакшы көрөт экен. Жаратып эле жөнүнө чыдап койбостон баарыбыз Алла Таала эң чоң бир кымбат болгон иман деген нерсени тартуулады. Биздин бул дүйнөдө жана ахиретте бактылуу болуш үчүн Алла Таала пайгамбарларды жөнөттү. Кээ бир пайгамбарлар Алла Таала өзүнүн китептерин берип, алардын даражасын бийик кылды. Жана акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Алла Таала Куран түшүрүп, ошол Курандын себебинен ушул үммөттүн даражасын көтөрүп салды. Мамлекет болуш үчүн анын туусу болот, анын гери болот, анын гимни болот, анын территориясы болот, аны башкарып турган некен мамлекет башчысы болот. Мына ошо менен ал мамлекет болуп эсептелет. Жана ошол мамлекетибизди кадырлашыбыз керек болот. Алхамдулилlah, мен сыймыктанам, мен кыргызстандыкмын. Биздин ушунча канчасы Алла Таала ушундай жараткан, ушундай кереметтүү жерибиз бар. Алхамдулилlah, алем падышаларга дуа кылабыз. Анткени падышаларга дуа кылыш биздин милдет. Алардын аркасынан жакшы бата тилек кылып, алар үчүн Алладан иман тилеш биздин милдетибиз. Ал эми динде болсо Алла Таала акыйкат болуп, өзүнүн пайгамбары аркылуу өзүнүн китебин берип, ага ат берип, эми кыямат күнгө чейин Алла Таала ушул жолдо болуп турган болсо адашпайсыңар деп койду. Мына ошол менен дин. Ал эми дин Алла Тааланын өкүмү инсан үчүн эмне үчүн берилген десе, бул дин ахирет үчүн бактылуу болуш үчүн берилген турган. Ким дегем динде болгон болсо ал бактылуу болду. Ким динден чыккан болсо бактысыз болду. Ким дегем дин менен жашай турган болсо иншалла жашоосу оңолот. Жашоосу кандай өңүнөт оңолот десе, кандай өңүт оңолот десе, бүткүл тарабынан оңолот иншалла. Bir adam sajda kılıp başın peşine koygondan keyin al hiç kaçan baktısız bolboyt büttü. Antkeni Allah Taala bir neçe jol nazарын salgandan keyin etke bir alımlar adam balası pendeçilik kılıp namaz okup başlaydı. Allah Taala dagы bir neçe jol karagandan keyin al adam hacılık saparın kılат балеке. Ал эми Allah Taala kimge özgöçө көңүлүн сапарына салган болсо, ал Алла жолунда күрөшөт. Дегенибиз өз нафсисин тескөө үчүн Алланын жолуна чыгып bir neçe vakit özün tarbiyalaga ötüt. Bul hakikat nerse. Allah Taala жақсы көргөн пендесине, өзгөчө жақсы көргөн пендесине Allah Taala бул дүйнөнүн ахиреттин кереметтерин көрсөтүп баштайт. Ал адам кедей болот, бирок байлардай жашайт. Ал адам бай болот, бирок кедейлердей жашайт. Ал адам акылдуу болот, бирок акылын субханалла Алла каалаган жакка каратат. Demek imandın masalesi şunçalık tereң eкен. Kimge Allah Taala iman berip la ilahe illallah aytırgan bolsa, demek al baktılуу boldu. Al эми kim буга каршы чыккан болсо эле, анда жашоодо проблема болот. Проблема бат эле келип калат. Эми Allah Taala Kur'anda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde olsa bizge kutuluğunun yolunu aytkan. Adam için üç nerse öte bir çoğun bir problema. Birincisi bu den soluk meselesi. Eğer adam den soluğu jok боло турган болсо, ал анын үчүн дүйнөсүнүн баарын коротконго аракет кылат. Ал эми экинчи проблема бул кедейлик. Кедейчилик. Де болсо ошол кедейликтен чыгыш үчүн адам керек болсо бөйрөгүн, да бир органдарды сатканга чейин барат. Керек болсо бир көзүн да бергенге жарай болот. Ошо кедейликтен чыгыш үчүн. Üçüncüsü insanın can dünyasının kıyınalgandağısı. Josan izdenüsü. Can dünya adamın can dünyası kıyınalganda ol mun den solga koşuş mümkün biroq көп адамдар koşkon emas. Can dünya bölök nerse. Muna oşol kıyınalganda insan üçün baylыктын da кереги жок экен. İnsan üçün subhanallah бактылуу бактсыздыктын да кереги жок экен да. Demek ушул үч нерседен адам кутулганда гана өзүн бактылуу сезип баштайт экен.
Көп вакыттарда жанды оору деп коет кыргызда. Жанды оору деген илгертен сөз бар. Бир адам эсе жанды оору болуп калыптыр. Ал ушинтип калыптыр, мынтип кыйналып калыптыр, же ушинтип кеттир деген сөздү көп айтканбыз. Эми Алла Таала Куранда пайгамбарыбыз өз сүннөтүндө ушул жөнүндө айткан турган. Баарыбыз деле башынан өткөн. Түпөйүлдүк. Түпөйүлсүң. Эмне кыларыңды билбей калдың. Ушундай бир эки анжы болгон, эки агымдакан жолго келип туруп калдың. Эмне кыларың билбей калдың. Кайсы жагын баштарың билбей атасың. Бул бардык эркектер ушул нерсеге туш болгон. Кандай кылсам, эмне кылсам, анан бир орунга тура албай, кыйналып, кысталып, түнкү уйкун качып, ушул нерсе бардыгында болгон. Эми мунун себеби бар экендигин көпчүлүгү билбейт. Канчадан адамдар азыр антидепрессант ичип жүрүшөт. Антидепрессант же болсо жанагындай бир өзүн өзү токтотуп турган дарыгерлердин дарысы же. Мен ичпей деп айтпайм. Субханалла, авалгин кээ бирлерине ошол керек. Эми бүгүн болсо биз ошол бир аз нерсени мурункуну кайталайм иншалла. Авалгин мурун сабактарда бар эле. Бирок ушул нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек болуп калды. Кээ бирлерибиз авалгин жаңы чыккан сабакты карап, эскини карабайт окшойбуз да. Улам суроо берди, иншалла ошо карайбыз. Демек, кара дуа менен көз тийин экөөнүн айырмасы. Айта берели ушул жөнүндө. Көз тийүү жана кара дуа. Биринчиден кара дуа деген эмне? Кара дуа бул бир кандайдыр бир адамдын жин шайтандар менен биргеликте алардын көргөзмөсү менен бизге көрүнбөгөн тараптагы бир кыймыл аракеттерди кылуу. Же болсо ошол адамдын сүрөтүнө, же болбосо субханалла ошол адамдын бир денесине, бир мүчөсүнө, бир чачына, же тырмагына, же бир денесин мындай айтканда ошол бир эмесине, ошол шайтандын көрсөтмөсү менен кылган чийген кыймыл аракеттер кара сыйкыр болуп эсептелет. Кара дуа. Ал эми көз тийүү болсо, бул адамдын мына ушу биздин көзүбүз менен бир кандайдыр бир кызыгуу менен, суктануу менен карообуз бул көз болуп эсептелет. Кандай экен? Кызыгуу же суктануу менен. Кээ айтат, кызыгуу менен болсо көз тиет, суктануу менен болсо сук кирет дейт. Кыргызда сук деген бар, билесиздер ушуну. Мен муну которуп койдум да, муну сук. Дегеним, эми ушул экөөнүн айырмасы кандай болду? Бирөө атайлап жасайт, бирөө болсо эч бир нерсе ойлобостон эле болуп калат экен. Бирөөнү түн ичинде туруп, түнкү бир мезгилдерде, окумдарда, мисалы шайтандар дайыма түн ичинде. Дайыма түн ичинде, түнкү мезгилдерде эмне кылат экен? Түнкү мезгилдерде туруп, бир шайтандардын көрсөтмөсү менен ар кандай нерсени кылат. Мисалы, ошол кара дуа кылуучу, сыйкырчы деген ким? Кара дуа кылуучу деген ким десе, мына сыйкырчы, мына кара дуачы дегенде сыйкырчы деп айтайын эми, түшүндүңүзбү? Сыйкырчы кара дуачы экен. Жанагындай көз ачык деп те коет бизде, көз ачык деп коет. Парапсихолог. Же болсо энергия алып аткандар бар го, жана түн ичинде бир энергия алам анан. Жана ордочу. Ордочу бар го, жанагындай бир толтура шам жагып алган аялдар ак кийинип көчөдө тамтап жүрүшөт го. О, мүрзөдөн мүрзөгө жүрүпчү. Ошолор да ушулга эле кирип кетет. Демек, шайтан алейхи лаана өзүнүн аскерлерин бир нече адамдарга васваса же ламма кылып, сырттан жана иштен эмне аткен аларды азгырат. Жана кебирлеринин келип кулактарына шыбырап, сен ушундай бир ак касиеттесиң, да бир нерсесиң дейт дагы, аны жолдон адаштырат. Сыйкырчы болуш үчүн эң биринчи ал адам күнөө кылыш керек. Эң биринчи күнөө ширк кылыш керек. Ширк. Ал эми Алла Таалага эң жакпаган күнөөнүн бириси кайсы? Бул ширк. Демек ал ширк кылат экен. Кандай ширк десе, бул биринчиден Алладан башка бирөөнө сыйынат. Өтө бир катуу берилип кеткен адамдар, жана өтө бир сыйкырчылыкка берилип кеткен адамдар, алар Куран аяттарын тытып алып туруп, батиңкелерин алда батек кылып салып алат.
Же болбосо алар эмнекен ажаткананын ичинде, туалеттердин ичинде Курандарды сатып барып алардын ичине салышат. Шайтандын көргөзмөсү менен. Мисалса христиан боло турган болсо, ал эмне эткен өзүнүн ыйык китептерин, мусулман деп жүрсө ошо өзүнүн Куран китебин, ошондой эле ушул мындай айтканда кээ бирлер болсо Аллах ана Мухаммадты жазып алып туруп эмнекен ушу жай намаздын алдына салып тепсейт экен. Ошо шайтанга жаккан амалды кылгандан кийин гана шайтандар ал адамга бир сыр ачып башташат. Же болбосо бир кандай сырдуу дүйнөнү көрсөткөндөй кылып баштайт. Мына ушинтип ал сыйкырчы болот. Кээ бирлери Куран аяттарды бир нерсе кылып туруп эмне кылышы мүмкүн? Жанагындай майдалап тытышы мүмкүн. Кээ бирлер субханалла көмүшү мүмкүн. Дагы бир нерселер кылышы мүмкүн. Ушул нерсеге чейин барат экен. Же болбосо күнөө кылмайын, ал көз ачык болбойт экен эч качан. Күнөө кылыш керек болот экен. Эң такыр болбой калганда ал Куранды өрттөтпөшү мүмкүн, Куран тескерисинче алтыным деп өбүшү мүмкүн, ушинтип ажыга барып келиши мүмкүн, хажылык кылып, орозо тутат, дагы бир амалдарды кылат. Бирок барат дагы Шабдан атамдын арбагы колдосун дейт. Манас атамдын арбагы колдосун дейт. Манасты туу тутуп башташы мүмкүн. Кээ бирлер ушу Манас атам колдос деп жүрүп, азыр Манасты Кудай деп кеткендер да бар, туурабы? Толтура. Манасты Кудай деп кеткендер бар. Кээ бирлер ата бабаңар үйлөрүңөргө келди, силердин баарын ушундай деп. Мен бул көз ачыктан белден айтып атам. Демек мына ушулар жанагындай бир түнкүн бир мезгилдерде окумдары туруп, шайтандардын көргөзмөсү менен мындай бир куклалар жасашы мүмкүн, мындай куклаза дейт. Же сиз менен биздин Кудай сактасын сүрөттөрдү алып алып, ошолорду көздөргө, ошондой бир дене мүчөмдө дене кылып туруп, ошол ар кайсы точкасына сайып туруп, анан кийин ошо сайган сайын бирден шайтан, мисалы алса Абдулланы окутса, Абдулланын уулу, Абдулланын мындай, алар көбүнчөсү энесинин аты менен кылат. Энесинин аты менен. Мисалы алса Гүлбайранын баласы Дүлбайра. Ошол Гүлбайранын баласы Дүлбайраны ушундай алып туруп баргын дейт. Анын мынакей бутуна, анын субханалла белине, анын башына сайдым ошол жер 3 жерине отурасыңар дейт. Ошентип бир 50, 60, 70, 300гө чейинки жаштагы жин шайтандар келет дагы ошол Дүлбайранын эмне кылат экен? Бар туруп субханалла ошол жерлерине отурат дагы, анан ошол жерде оору башталат деген сөз. Же болсо ушул башына сайып коюшу мүмкүн. Ошо башына сайганда башына келип бир жин шайтан отурат дагы, ал жүнан болушу мүмкүн, жинди болуп калышы мүмкүн, үйдөн ажырап, үйдөн качып башташы мүмкүн, сүйүп турган аялынан сүйбөй калышы мүмкүн, дагы деген нерселердин баардыгынан ошол келип баштайт. Эмне үчүн аялдын атын айттым Гүлбайра деп? Анткени себеби эмне экен? Энеси бирөөдө турабы? Бирок энесин айткан себеби оңой табат экен шайтандар. Анткени себеп атасы бөлөк бир энеден бир эне болушу мүмкүн, бирок эки ата болуп калышы мүмкүн, турабы? Ал атасы айтып турган болсо, бакма баласы таппай калышат экен алар да билбейт да кайыптычы. Эми субханалла ошондон энесин айтат экен дагы, аны оңоюраак таап алышат экен. Жин шайтандар алейхиланы көбүнчөсү эмнекен аялдарга көп кирет, оңой кирет. Эмне үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан акыр заман белгилеринин бирөөсү базарларда аялдар көбөйөт деген. Эмне себептен десе, кээ бир алымдар айтат, анткени себеп шайтанга азгырууга оңой болгондугу үчүн, ошондой эле киргенге оңой болгондугу үчүн субханалла шайтандар эмнекен базарларга аялдардын баардыгын киргизип коет экен. Кайсы жерде эркек сатып аткан болсо, прибыль аз болушу мүмкүн, бирок береке болот. Эгерде кайсы жерде аял болуп, бирок прибыль көп болуп аткан болсо, береке нөл болот. Ошон үчүн көп ушундай бир соода кылган аялдардын көпчүлүктөрү банкротта. Финка банк, Бакай банк, Ти банк, бул банк дешип эле ар кай жактан кредитке сайылып жүргөн аял абдан көп. Эмне үчүн? Анткени азгырга оңой, субханалла адашуу оңой, анан жана күнөө кылдырыш оңой. Демек, субханалла бай шайтан эмне болду? Денесине отурду. Ошондон мисалы, ошол жанакы башына отуруп, жанагындай сайганда, ошол башына сайып коюшу мүмкүн, денесине, бөйрөгүнө, жана киста болуп атканысы, жана аялдардын ичинде миома болуп аткандагысы, дагы оорулардын болуп кетип аткан көпчүлүктөрү ошол жин шайтандардан болуп эсептелет. Бул демек экөөнүн эмеси менен кара дуа, ошол кара дуа кылуучу менен жин шайтандын экөөнүн ортосундагы кылынган амал келип турган адамга сыйкыр болуп, кара дуа болуп тиет деген сөздү айткым келди. Аллаху акбар. Демек, пайгамбарыбыздын айтышында, уламалар айтышынча, 100-дөн 90% оорунун себеби кимдер болот экен? Шайтандар болот экен.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir günü iki adam uruşup atkanын görüp aytты atkan. Men ушундай bir söz билем, ушундай bir kelime берем дейт. Kim ушуну айта турган болсо, ал иншаалла шайтандан сакталат. Ал эмне сөз? Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Пайгамбарыбыз муну бекер айткан эмес. Я Алла, сактай көр ташбараң малбун шайтандан дейт. Ушуну кимдем айта турган болсо, ачууланып аткан болсо, айта турган болсо, ачуусу жанып кетет. Ачуу эмнеден болду? Шайтандан болду. Эми субханалла сен ачууңду алам өтпөй аткан болсо, газаптан ушуну катылып аткан болсоң, анда пайгамбар дарат алды. Эгер дарат алсаң да болбой аткан болсо, анда сен отура кал дейт. Отура калган болсо, жатып ал дейт да болду. Демек кал пайгамбар кандай үйрөтөт экен. Демек ачуулануу да көп убактарда шайтандардан болот экен. Кээ бирлерин ойлошу мүмкүн, бул оорунун эмне үчүн мындай деп атат? Мисалы, баардык ушерде көпчүлүгүңүздөр дары ичип келдиңиздер. Болгон нерсен мануалистке да бардыңыз, дагы бир жагына бардыңыз, бир тамаграфа тартылып келдиңиз, дарынын түрлөрүн иштиңиз, кээ бирлер Индияга барып келдиңер, кээ бирлер Турцияга барып келдиңер, кээ бирлер Кытайга барып келдиңер, ден соолуңардын айынан. Бир акыр түй каяка келдиңер? Куранга келдиңиздер, туурабы? Демек, субханалла, сиздин ооруңуздун баштапкысы болуп аткан нерсеси некен? Бул жанакыл Алланын каалоосу менен көз ачыктардан, сыйкырчылардан жана жиндерден болот экен. Эми экинчи көз тийүү деп айттык. Көз тийүү бул көз менен, кызыгуу жана суктануу менен болот. Пайгамбардын айтышынча тагдырды өзгөртө турган амалдардын бирөөсү ушул, жаман амалдардан. Адамга көз тийүү тагдырды өзгөртөт. Демек, тагдыр өзгөртөт деген сөз ушул, сиздин жашооңуз өзгөрөт. Сопсон бала ичет. Өзүнүн өзү эмне кыларын билбей баштайсың. Денеңдин баары кытыша башташы мүмкүн, чачтарың түшө башташы мүмкүн, алсырап башташы мүмкүн, ачууң тез-тезден келип башташы мүмкүн, эмне кыларын билбей калышы мүмкүн, көп ыйлай баштадың, уйкуң качып баштады, депрессияга түшүп баштадың, стресске келип калдың, кылып аткан амалдарың көпчүлүктөрдүн баардыгы тең тескери болуп баштады, эмнегедир көп уктап баштадың, уктасаң туруп чарчап баштадың, дайым такай башың ооруп баштады. Мына ушунун баардыгы тең субханалла көз тийүүнүн белгиси турган. Сиздин психологиялык абалыңыз мурункудан төмөн түшүп кеткендегисинде көп убактарда көз тийүүдөн болот. Рак оорусунун келиши. Ошо менен эле субхана баардык жанакыл эле сиздин денеңиздеги чыгып кеткен кычыткы, бүткүл оорулардын көпчүлүктөрү көз тийгенден болот. Оорулардын көпчүлүгү тукумсуз болушуң, баласыз болушунун эки себеби бар. Биринчи ошол эле жин шайтан болушу мүмкүн, экинчиси болсо көз тийүүдөн. Не может быть субхана бүгүн эле көчөнүн больница барса 60% болчу бүткүл баягы эмеси параметрлери эми 3 күнүнөн барып түшсө 0%ке түшүп калган. Эми бул мүмкүн эмес эле. Бирок эмнеден болду десе бул көздөн болду. Иншалла Алланын каалоосу менен канча киши балалуусуз балам жок деп келген болсо, Алланын каалоосуна дем салуу менен канча дегендер азыр эмне болду? Балалуу болду. Анткени көз тийүүнүн себебинен туган. Канча деген кичинекей балдар түн ичинде уктай албай атат. Канча деген кичинекей балдар чочуп кыйлап атат, өкүрүп атат, кыйналып атат. Канча деген эжелер ыйлап эле үйүнө тургусу келет. Эң важный нерсеси канча деген эркектер, аялдар муңун өлүп атат, билесиздер ушуну. Статистика көп. Бар тегеле мага келгенде бу жин кирип кетти деп келет. Жок, субханалла. 10% ушу 100 кишинин 10 жин кириши мүмкүн. Анын 30% мисалы 20 кишиси кара дуаланып калышы мүмкүн, анан 70% көп убактарда көз тийгенден жабыркайт тугандарым. Ошол үчүн бизге келгенде монтура, тарс бар чыгар бар кетер. Эртең кел дей берсең, кээ бирлер мени карабай койду, мага көңүл бурбай койду дегендер бар. Жок, субханалла. Сиздеги бул нерсе проблема эмес деген сөз. Бул бир нече күндөн минимум субхан 3 күн, максимум 3 айдын ичинде сиз кадимкидей ордуна келесиз деген сөз. Ушундай нерсе. Демек, бул көз тийүү менен кара дуанын өкөн айырмасы ушул эле. Кара дуада адам өлбөйт, көз тийген адам өлүп калышы мүмкүн. Сиздин бизнес кылып жүргөнсүз, бизнесиңиз бар тең жок болуп кетти. Көчөлө сүйүп турган кызыңды бүгүн сүйбөй калдың. Сүйүп турган күйөөңдү сүйбөй калдың бүгүн. Бу да көз тийиштен болушу мүмкүн. Мен бир байкелерим айтат, эрмектет бир 100 балапан бактым дейт. Жакшы.
Машалла, bir эже келди дейт. О, сонун балапандар менен чыгып кетер мен балапандарым 5 минутта кырылып калды дейт. Ана машина айдап бараткан, жаңы алдыңбы деп коет, ар жакка барып токтоп калды дейт. Пайгамбардын заманында да ушундай болгон. Пайгамбар салам бир сахабаны ушундай бар, силер өлтүрүпсүңөр аны деген да. Аны дарат алдырып келип ошо менен жуудурган. Дагы бир жерде болсо Хасан Хусейнге көз тийгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ауду би калиматиллахи тамма мин кулли шайдан хамма ва мин кулли айламмати мин шарри ма халакта окуганда баягы эмнекен көзү тийген аялдын көзү куюлуп чыгып калган дейт. Бул пайгамбарга тиешелүү нерсе. Демек пайгамбарга да көз тийген. Алла Таала Кур'анда Калам сүрөсүндө ва iyyakadun kafarata min zikr wa yaqul majnun wa ma huwa zikrul alamin деп ошол капырлардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандай көз тийип аткандыгы жөнүндө айтып аткан. Алардын ушундай бир жек көрүүсү, ушундай бир эмеси менен көздөрүн алып жеп кое эл деп атат дейт. Хазирети Якуб алейхиссалам өзүнүн балдарын Хазирети Жакып, билесиңер, Жакып пайгамбар. Якуб алейхиссалам өзүнүн балдарын Мисирге кирип атканда 11 баласын 11 дарбазадан өз-өзүнчө киргиле деп айткан. Сулуу болгон себебинен. Көз тийип калбасын деп пайгамбарлар да корккон. Демек, көз тийгенден субханалла негизи коркуш керек. Кээ бир ошон үчүн жанагындай ырым кылып, бир нерселер эшиктин алдына илип коюш. Кээ бир айтышы мүмкүн ширк, астагфирулла деши мүмкүн. Ширк. Жок, бул ширк эмес. Мисалы үйүңөргө көз тикени илип коюп отур бар, мындай кырсаң, мындай айткан жакшы, мындай тикенекке окшогон нерсе бар. Бир нерсени илип шылдыратып коюп, илип койсо эч нерсе болбойт. Кээ бир алдында күз келип койгула дейт дарбазаңардын алдына. Эми такыр эле көз тийүүдөн арылып айткан болсоң, анда субханда мындай мойнуңа аят кариманы жазып туруп илип алгыла дейт. Шариатта бул ширк эмес. Тумардын ширк даражасы бар. Эгерде субханалла жанагында бир буттарды илип алсаң, тырмактарды илип алсаң, чүкөлөрдү илип алсаң, бул ширк. Бирок Кур'ан аятты илип алсаң, бул ширк эмес. Наузубилла. Кудайым сактасын. Мына ошентип сактанышыбыз керек. Эртең менен кечинде кантип көз тийүүдөн сактанабыз десе, эми эртең менен кечки амалдарга көңүл бурушубуз керек. Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн. Ошолорду көбүрөөк окуйлу. Мисалса, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында бир күнү Жабраил алейхиссалам келди. Пайгамбардын жанына Жабраил периште келгенде, асман кадимкидей жанагында бир чоң бир дарбаза ачылып аткандай болду. Ушунда мисалы мен дарбаза ачкан ачылып аткан, ошондо бир катуу менен кычырап ачылып калды дейт. Анан ал жерден Жабраил айтқан, бир Алла Таала бир периштени жөнөттү. Бир периште пайгамбардын жанына келди. Айтып аткан, "Я Расулулла, бул мурун эч качан ачылган эмес. Эч качан ачылган эмес бул эшик. Эми биз сенин урматыңа ачылдым. Алла Таала ошол жерден сага Фатиха 7 аяттан турган Фатиха сүрөсүн жана Бакара сүрөсүнүн 2 акыркы Аманар Расулуну кафирунга чейин түшүрдү. Ким ушуну окуп жүрө турган болсо, эч качан балага дуушар болбойт деген. Фатиха сүрөсү менен Аманар Расулуну окуп жүрүңүздөр иншалла. Эч качан некен жин дагы эч качан субханалла жанакы бир балалар түшпөйт. Эгерде көз тийип калды, майла жок эмне кылыш керек десе, анда дем салдырыңыздар, Кудай кааласа, Алла насип берсе, бат эле айгасыздар иншалла. Түшүндүрө алдымбы? Иншалла биз да түшүнүп алдык деп ойлойбуз, Кудай кааласа. Жин кирди же психологиябы? Текшерип көрүш керек. Азыр аябай көбөйдү, жин кирип кетти деп айткандар. Мен кайсы жерге барсам эле, мага жин кирип кетти деп айтты деп келгендер бар. Бирок анда жин жок. Жин жок чынында. Бирок баягы катуу көз тийип кеткенде дагы адамдарга жин киргендей боло берет турган. Денеңде мындай кыймылдай берет. Мындай жүрөгүң лакылдап кетиши мүмкүн, аба жетпей кетиши мүмкүн. Как будто субханалла бир нерсе болуп памятиң жоголуп башташы мүмкүн. Мунун баардыгы тең ошол жин киргенге окшош. Бирок кээ бир убакта психологиялык жактан жабыркап калышы мүмкүн. Кээ Кудай сактасын, кээ бир эркектерди аялдар кыйнап койгон уже. Датоо кыйнап койгон жинди деп окугам ужечи. Чын, азыр мен аялдарды кыйнап атат деген эркектерди жөнүндө сөз кыла албай калдым. Анткени көп аялдар эркектерди кыйнап койду, жинди кылып койду уже. Аябай көп ушундай. Жакшылап менде сүйлөшүп келе турган болсоң, аялы ушунча баян жей берген, азыркы заман эркектерди алсыз болуп калганбыз биз. Ошон үчүн көп эркектерди субханалла аялдар жеп таштаган. Чарчап калган. Эмне кылган билбей калган. Анан жин киргендей боло берди. Аялдар бар, күйөөсүнөн керелденгечке таяк жей берген. Кээ бир балдар бар субханалла ата-энеси давит эте берген мунун үстүнөн.
Ата-энеси ушундай бир баягы баланы давит ете бер, сен тигинин баласын карачы, тиги кара сени карачы, тиги кара сенден, ой сен эле, сен акмак, сен шүмшүк дей берип, балдары уже жиндидей болуп калган. Ошон үчүн аны текшериш керек туган. Окуп көргөндө эле бардыгын эле мисалы ойлонуп сүйлөп көрө, ай чото сеники жин окшойт деп айткан болбойт. Кээ бирлерге жин бар болсо да айтпайм. Эмне үчүн сен көрүп турам, бул көтөрө албайт, азыр жин бар дей турган жинди окуп кетип огот. Баягы сүйлөгөн ызычы баштаган. Ошон үчүн кээ бирлерге айтпай эле мейли кетсе кете берсин иншалла. Бир нече убакыттын ичинде чыгып кете турган жиндер бар. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, бул жин бекен же психология бекен билиш үчүн сиз окутушуңуз керек. Окутуп коюшуңуз керек. Ошондо да айтарым, тажрыйбалуу, туура түшүнгөн Ханафи мазхабы менен болгон. Ханафи. Кайсы? Ханафи мазхабы менен. Иттикадым, ушул ишеними имам Матуриди менен болгондорго барга деп айтам мен. Мен жаман көрө берсин, миллион жаман көрсүн. Ханафи мазхабы менен. Биздин ата бабабыздан кеткен салттуу келаткан Ханафи мазхабы менен болгондор барла. Ар ким арга жагынан чыга калып, субханалла, азыр канча дегендерди жинди кылып коюшту. Астагфирулла, сен деген ишенимди, акыйдаңды оңдош керек. Акыйдаң туура эмес болуп каптыр сенин. Астагфирулла, астагфирулла деп келип баягына карасаң жинди кылып салган да. Сопсонун келиндер келет, сопсон эжекелер жини жок эле жини бар болуп калган. Анын акыйдасын оңдойм деп атып, психологиясын бузуп салган да. Ошондой турган. Андан кийинси кулакка сүйлөп жатат, көзбө көрүнүп жатат. Жашагым келбей жатат, уйкум жок дейт. Кысылып сыгылып жатам. Эмне? Бул эмне? Эгерде кулагыңызга бирөө сүйлөп атса, анда ушул көзүңүзгө бир нерсе көрүнүп кетаткан болсо, тууганым, анда сизди сырттан жиндер кол салды деген сөз. Кандай кылышыбыз керек? Биринчиси, а'уду би калиматиллахи таммати min kulli şeytanu hammetin ve min kulli aynin lammetin bismillahillezî la yadurru ma'a ismi şeyin fil ardı ve la fis semai ve semil alim. 100 yol ayet gerek. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lahul mulk ve lahul hamd. Yuhyi ve yumit hayyul la yamut. Bedil hayru ve ala kulli şeyin qadir dep 100 yolu eğer oşonu күнүгө açık gala kayıtlap tursan үнүңдү чыгарып. İnşallah 3 günden keyin, 4 günden keyin Kuday birse közüňe de görmeyt, kulağına da süylebey kalat. Eğer de kimge pastayn uşul görünüp kulağı menen kıynap atsa, uşunu күнүгө 100 yoldan emeli 3 kelimeni 100 yoldan ayıp tursun. Anan kim Ayatul Kürsü'nü bile turgan bolsa, oşonu күнүнө 7 yol okusun inşallah. 7 yol okup özüne dem salıp tursun. Ana dem salganda da söz süйлөп керек жок да, жана окуп эле шыбашпа деп койсо эле болот, болду. Үн чыгарып кереги жок, субханалла. Ошондой экен. Анан жашагым келбей жатат. Көп убакыттарда көз тийген адамдар ушундай болот тугандар. Жашагысы келбей калат. Тургусу келбей калат, үйүнүн ичине киргиси келбей калат. Андан көрөп деп эле баягы өлүп алган жакшы болот атат деп балдар менен коштошуп башташат. Күйөлөр менен коштошуп баштайт, аялдар менен коштошуп баштайт, туугандар менен коштошуп баштайт. Ал нерсе туура эмес, субханалла. Аны окуш керек. Демек уйку жок болгондо ошол кысылып сыгылып жатканыңда ошол көз тийгендин белгиси турган. Сени кара дубалап салыптыр деп абысыңан көрбөш керек. Кара дубалап салыптыр деп кайненеңен көрбөш керек. Эркектер дайыма кайненем окуп салыптыр айтат. Чын ушундай. Келиндер болсо абысын окуп салган болот да. Göz açık varsa da şunu aytay tooba. Göz açıklardan daha bir tura mesjer uşul sizdi silay rahimni buzdurgan hareket kılat. Bir tuğançılıkты buzdurgan hareket kılat. Alen bir tuğançılıkты kimde buzup oturgan bolsa iki nerseden kurgalat. Birincisi rızkının genendiginden kurgalat. Kim bay bolus gelse bir tuğanlar menен mamileni koşkuluş gerek. Ekinçisi kimdegim ömür uzun bolus gelse bir tuğançılık kılış gerek. Bir tuğançılıkты bekem kuran hareket kılış gerek. Kim bir tuğanlar men daima jakşı mamilede olgan bolsa, ошо жардам берип аткан болсо, kim жакшылык мамиле кылып аткан болсо, ал жаманчылык кылса дагы эки нерсе убада кылынган. Пайгамбарыбыз убада кылган. Kim убада кылыптыр? Пайгамбарыбыз. Унутпагыла. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи бир нерсе айтып атсачы, пайгамбардан өзү айткан жок. Ага Аллахтын үкүмүнөн Жабирил келди. Жабирил Аллахтан угуп келди. Demek subhanallah Allah Taala özü kalып атат bir туганчылык курушtu. Ал эми bir туганчылык үзгөн адамдар дайыма ден соолугу начар, алсыз, психологически неуравновешенный,
жаш болсунда көп нерсе бузулуп кеткен, үй бүлөсү чачырап кеткендер болот. Ошон үчүн бир тууганчылыкка аябай көңүл буралы иншалла. Шайтанга жол бербейли. Көз ачыктар барып туруп, сени абысың окутуп коюптур, сенин тууганың окутуп коюптур, кайненең окутуп коюп десе, аха дешибизге бул көз ачык экен, кете берейин, Эрмек молдо карайын деш керек да. Демек, субханалла, андай нерсени алыс бололу. Аракет кылабызбы? Түшүндүрө алдымбы? Алла береке берсин, сиздерге аманат иншалла. Ушуларды колдон келсе таратасыздар. Билесиздер, бизде Үммөт KG деген канал бар YouTube'да. Бул максатыбыз эмне десе, ушул көптөгөн жаңылып, кыйналып жүргөн бир туугандарыбызга ушул видеолор жете турган болсо, мен ойлойм Кудай буйрса, көпчүлүктөр туура жол табат. Ушул сабактар мен билгенде миң деген адамдарга жардам берди иншалла. Миң деген адамдар мага телефон чалганда, устаз ушу телефондо ушуну көрүп атып, сиздин каналыңызды көрүп атып, мен өзүмдү таптым. Мен көрсө жаңылып жүргөн турбаймынбы? Кандай кылсам болот деп телефон чалып, аларга дуалар жөнөтүп, аятты окуңузчу деп атып, көптөгөн адамдар иншалла биягы Баткен, биягы Россия, биякчагы Кытайга чейин кетти Кудай кааласа. Бир туугандарды бул жаңылып калган нерседен, адашып кете турган нерседен сактап калалы иншалла. Эң эле оңой эле жөнөкөй экен, басасыз, жөнөтөсүз, басасыз, жөнөтөсүз. Биз мындан эч нерсе көргөн жокпуз. Кээбилер айтат, акча табат, жок, билбейм андай деле нерсени. Оператын деле аны жөнүндө ойлогон жокпуз. Максатыбыз ахирет. Үммөттүн ыраазылыгын, үммөттүн субханалла кичине болсо дагы бир пайдасын иштейли деп атабыз иншалла. Ошон үчүн ушул Үммөт KG деп жазасыз, аны ошо катталасыз иншалла, анан жөнөтөсүз. Канча адамдар анан жума сайын 1-2-3 сабактан чыгат, ошол сабактарды көрүп, машалла, иманыбызды кубаттай беребиз. Иман зарыл туган. Эң главныйды айтпай калган окшойм да. Мына азыр ушул жерге келген канча адам шифа табат. Мына ушул жерде мына азыр 300 адам отурушуңуз мүмкүн, 100 адам отурушу мүмкүн. Кимиси шифа табат? Дегенди ушуну унутпаңыздар. Кимдердин иманыңар толук болгон болсо. Кимдин иманына ла илаха иллаллахга мээнет кылып атканыңар болсо шифа табасыздар. Ла илаха иллаллах ишенген адам сөзсүз. Намаз окуган адам сөзсүз шифа табат. Орзо туткан адам сөзсүз шифа табат. Садака берип жүргөн адам сөзсүз шифа табат. Куран окуп жүргөн адам сөзсүз шифа табат. Такыр болбосо күнүнө 10-15 мүнөт аалымдардын сөздөрүн угуп жүргөн адам шифа табат иншалла. Демек, имандуу аял, имандуу эркек шифа табат. Ал эми ким деген жок мен ишенбейм десе, анда мен айтайын деген нерсем, анда жөн эле келипсиң. Жөн эле текшерип коюш үчүн келген болсоң, анда жөн эле келипсиң. Жөн эле мындай көрүп коюучу деп, кызым кыйнап койду, аялым кыйнап келди десе, жөн эле келипсиң. Ошон үчүн Курандын урматына аз баары тооба кылалы. Алла, кечир мени. Эгерде туура эмес ойлоп алып келген болсом, кечир Алла. Туура эмес ниет менен, акыйдам туура эмес, ишеним туура эмес келип алсам, кечир Алла. Мага шифа бер. Мен оңдо. Мен жүрөктөрүмдү субхана өзүңдүн нуруң менен нурдант. Менин жашоомдун пайгамбар сүннөтүн алып кире Алла деп жакшы тилектер. Алла, мага шифа бер Алла. Сен шифа бересиң. Эрмек молдо шифа бере албайт деген сеним болуш керек. Эрмек молдо шифа бере албайт. Некен? Эрмек молдо шифа бере албайт. Мен шифа бере албайм. Алла Таала субханалла силерди алып келди. Бизди себепкер болсо экен деп. Ошол себептен келдиңиздер субханалла. Мен бирөөңөрдү да чакырган жокмун. Аллах алып келди силерди. Демек, ушул жерге келгениңерде унутпаңыздар. Шифа Алланын гана колунда. Куран менен окуп атабыз. Бул Куран себеп. Алланын сөзү. Мында шифа бар. Ниетиңер туралагыла машалла. Ниет тураладыбы? Алла тооба кылабыз. Бизге окшогон байкуш молдого ихлас кыласыздар. Кийин тооба кылып, ичиңерден келме айтып, Алла шифа берип, Алладан тилеп отурабыз.